Амансызбы көрөрман. Сиз Али Токтакунов медиа хабын көрүп жатасыз. Ошентип, жоголгондон 35 күн өткөндөн кийин Орхан Инандынын дайыны Түркиядан табылды. Көрсө аны түрк атайын кызматы атайын операциянын негизинде кармап кеткен экен. Сакалы өскөн, көз айнеги жок, мурда коомчулукка тарап аткан сүрөттөрүнө караганда бир кыйла улгайып, өңдөн азып кеткени байкалат. Айрым интернет колдонуучулары бир колу сынган окшойт, башкача көрүнөт деп болжолдоп дагы жиберишти. Түрк президенти террористти кармап келдик деп жарыя кылганы менен Орхан Инандынын саламаттыгы кандай, каерде, качан, кандай шартта кармалды? Азыр жанында адвокаты барбы? Канча убакытка кармалат? Бул жөнүндө эч сөз айткан жок. 9 жыл мурда Орхан Инанды кыргыз жарандыгын алган. Мына ушундан улам Түркиянын эгемен Кыргызстандын аймагына кирип келип, кыргыз жаранын кармап кетишин Кыргызстандын суверенитетине кол салуу деп баалап, кыргыз коомчулугу катуу кабыл алып жатат. Буга Кыргызстанда ким жол берди? Кыргыз бийлиги аралашканбы, аралашкан эмеспи? Мына ушундай болуп кетерин жана болуп жатканын билгенби, билбегенби? Эми өз жаранын кайра кайтарып алууга күч даремети жетеби деген сансыз суроолор жообун таба албай турат. Тек бир аз мурда гана Тышкы иштер министрлиги Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык Doğanды чакырып нота тапшырганы белгилүү болду. Кыргызстан Түркиянын аракетин адам укугу боюнча жалпы декларация жана жарандык саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактты одоно бузат деп белгилеген. Кыргыз тарап Түркияны Орхан Инандыны кайтарууга жана ага эл аралык укуктук жоболор боюнча мамиле жасоого, зомбулук жана басынтууга жол берилбешин камсыздоого чакырды деп айтылат министрликтин кабарында. Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Орхан Инандыны түрк жараны катары тааный турганын билдирген деп кабарланат министрликтин маалыматында. Кайра эле мына ушундай түрк тараптын позициясы кыргыз бийлигинин оозу менен айтылууда. Буга чейин дагы Орхан Инандыга байланыштуу кабарлар кыргыз бийлигинин оозу аркылуу айтылып, түрк тарабы расмий бир дагы маалымат берген эмес эле. Президент Садыр Жапаров 6 июлда кечке жуук 24 KG агенттигине кыска маек курду. Анда 2016 жылдан бери Инандыны 3 рет уурдаганга аракет кылышканын, эми аны кайтарып алууну түрк бийлигинен талап кылышаарын билдирди. Жана мындай деди: Биз түрк тарапка бул маселени койдук жана Орхан Инандыны кайтарып алууну талап кылабыз. Бирок азырынча түрк тараптан расмий жооп боло элек. Орхан Инанды өздөрүнүн жараны экенин, түрк жарандыгынан чыкпаганын ооз-эки айтышты. Биз Түркиянын расмий жообун күтүшүбүз керек. Биздин медиа хаттын кабарчылары ушул күндөрү Инандынын жоголушу боюнча иликтөө жасап жатышкан эле, бирок ал аягына чыга электе эле дайыны табылып калды. Ошол эле маалда Инандынын дагы бир өнөктөшү, анын улуту дагы кыргыз, жарандыгы дагы кыргызстандыкы, дайыны бир топ күндөн бери чыкпай жатканы белгилүү болду. Буга эмне себеп? Ал киши кайда, эмне үчүн байланышка чыкпай жатат? Билүүгө аракет кылдык, эмесе алдыда Инанды тууралуу дагы, ал киши тууралуу дагы кенен айтып беришет. En kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Kırgızstandagı Sapat мектебинин негиздөөчүлөрүнүн бири кыргыз жараны Орхан Инандынын алып чыгып кетишкенин 5 июлдун кечинде Türkiye президенти Recep Tayyip Erdogan өзү билдирди. Milli İstihbarat Teşkilatımız son olarak Биздин улуттук чалгындоо агенттигибиздин өзгөчө жана сабырдуу ишинин натыйжасында фетонун Орто Азиядагы эң негизги коркунучу Орхан Инандыны өлкөбүзгө алып келүү менен адилеттүүлүктү колго алдык. ülkemize getirerek Орхан Инанды 1 июнга караган түнү Бишкектен жоголгон. Анын Lexus GX 470 маркасындагы автоунаасы эшиги ачылып, дөңгөлөгүнүн жели чыккан, бирок ичиндеги баалуу буюмдары жоголбогон дейди Малдыбаев Саманчин көчөлөрүнүн кесилишинде табылган. Ички иштер министрлиги Инандыны бирөөлөр уурдап кетти деген шек менен издеп, ишти президент Садыр Жапаров көзөмөлүнө алган болчу. Атүгүл Жапаров 9 июнда Анкарага барганда Эрдогандан Инандынын дайынын сураган экен. Президент Садыр Жапаров кызматташы Режеп Тайып Эрдогандан Орхан Инандынын Кыргызстандан жоголушу боюнча сурады. Эрдоган аны тааныбастыгын, ал жөнүндө маалыматы жоктугун, феточулар тууралуу билгиси да келбей турганын айтты. Дейт кыргыз президентинин пресс-секретары Эрбол Султанбаев. FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele eden bölgesel işbirliği konularına kadar gündemimizdeki
tüm konuları ele aldık. FETÖ'nün her iki ülke için de milli güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunda aziz kardeşimle hemfikiriz. Sayın Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin Kırgız halkına ve devletine olan desteğini bir kez daha ifade ettim. İnандынын жоголушу Кыргызстанда гана эмес, эл аралык коомчулукта резонанс жаратып, АКШ жана Германияда да сапаттын мурдагы бүтүрүүчүлөрүнүн митингдери өткөн. Кыргызстандык саясий жана илимий чөйрө да инандыны табууну өтүнгөн кайрылууларды чыгарышты. Мындай болуусуна кыйла негиз жыйналып калган. Биринчиден, Инанды Эрдоган Гулен мамилеси кескин курчуганга чейин эле 2012 жылы Кыргызстандын жарандыгын алган. Экинчиден ал 1995 жылы Кыргызстанга келип, Сибатты башкарып аткан учурда бир топ мамлекеттик сыйлыктарды алып, педагогика илимдеринин кандидаттыгын жактаган. Türkiyanın басымына жооп беретинде 2017 жылы Кыргыз өкмөтү Сибатты Сапат деп өзгөртөт да акциясынын бир бөлүгүнө ээ болот. Ошондон тартып Инанды тек гана чет өлкөдөн келип жарандыкты алып иштеп жаткан Илимпоз эмес, Кыргыз өкмөтүнүн бизнес партнеру да болуп калат. Ага карабастан Инандыны өткөрүп берүүнү Анкара 2019 жылы да талап кылган. Расмий Бишкек көнгөн эмес. Biz aytkanбыз, biz бере албайбыз. Себеби алар Турция мамлекетинде издөө жарыялаган булар, бирок эл аралык Интерпол аркылуу издөө жарыялаган эмес булар. Ана биз айткан, жок биз бере албайбыз биздин жараны депчи. Бүгүнкү күнгө чейин биздин позициясы Кыргызстандык ушундай болуп келген. Бир канча жолугушууларда көтөргөн. Биз эч кандай бул биздин жараныбыз, биз муну бере албайбыз деп биз катуу эле ушундай кагаз жүзүндө дагы ооз эки жүзүндө айтып берип жүргөнбүз да. Эми 2021 жылы 31 майда үйүнөн чыгып кеткен боюнча табылбай жаткан. Күч органдары издеп атабыз деген менен бир айдан ашык убакыттан бери бир дагы маалымат бере алышпады. Ал тапта Инандынын үй бүлөсүнүн адвокаты Талайгүл Токтакунова чулгандуу билдирүүлөрдү таратты. Адвокат 22 июнда бир нече сүрөттөрдү жарыялады. Алардын арасында сары футболка, кепка кийген, адамдын көчөдө басып бараткан, диванда отурган, машинеде отурган сүрөттөрү бар. Токтакунова бул сүрөттөр кафенин видеокамерасынан жана Инандынын автоунаасынын видеорегистраторунан алынган скриншоттор деп билдирди. Ал сүрөттөрдү ырастаган кафенин жана турак үйдүн камерасынан алынган эки кыска видео тасма колубузга тийди. Биринчисинде кафенин ичинде сары футболкачан, кепкачан жигит отурат. Бир аздан кийин жанына кара кийимчен бирөө келет да сырт жака байкоо салган соң каршы тарабына отурат. Столду арчып жаткан жигиттин жонунда "Исенин бар" деген жазуу окулат. Бөлмөнүн ички көрүнүшү Бишкектин Айтматов көчөсүндөгү Исенин бар кафенясынын жасалгасына дал келет. Видеокамерада дата 2021 жыл 31 май саат 15:16 көрсөтүүдө. Экинчи видео Исенин кафесинин сыртында үйдүн короосунда тартылган. Убакыт 2021 жыл 31 май 20:09 көрсөтүүдө. 5 саат аралыгындагы видео кадрлар колубузда жок болгондуктан видеодогу адамдар ошончо убакыт ал тегеректе жүргөнбү же келип кетип турушканбы айтуу кыйын. Экинчи видеодо сары футболкачан жана кара кийимчен эки адам токтоп турган унааларды бойлоп басып келатышат. Аз өтпөй парковкадан бурулуп алдынан чыккан күмүш түс камереге кара кийимчен шашкансып келип отурат. Артынан сарын кийимчени отуруп жөнөп кетишет. Бул кадрда алар короодон Айтматов көчөсүнө бурулуп жатышат. Ары жактан кара түстөгү жол тандагасы көрүнөт. Ал үйдүн жертөлөсүндөгү унаа токтотмодон чыккан Инандынын машинеси сыяктанат. Анткени Инандынын машинесинин видеорегистраторунан алынган скриншот дал ушул жагдайга окшош. Аялы Орхан Инанды үйүнөн кечки 8'ler çamasında çıkıp кеткенин айткан. Bu yak evet bizim Yaşagan Neme Zidanya'nın avtoparkı. Orhan Bey Neme. Ertemelen bizden şoför Orhan Bey'in şoförü gelgende bu yakta özünün maşinasını tışlayıp Orhan Bey'in maşinasına menen çıkat. Айдоочусу менен жүрчү эле. Aydoçusu işo bir Neme ahiret menen.
gündüz günü. Tünemez de. Anan al kezde geçinde 8 gibi gelgen bu yaka. 8'de özü menen maşinası menen çıkan. Tuyakta Adriano'da. Özü. Ha, özü. Bir kişi menen söyleşit. Anan ayaktan getken maşinası menen. Özü maşinayı bu yaktan alat. Ayak sırta çıkat. Өзү айдап кетип атат машинаны. Da özü aytat. Yani aytat. Ошол күнү айдоочусу саат канчада жумуштан бошоду мисалы? Айдоочусу анан жансакчысы. 7:30'da. 7:30'da. Ha 7:30'da alarcı verdi. Neme çıkıştı. Burak o gün Tolka aydocusu vardı. Tikine murun ruhsat verip anan Tugan'ı ölüptür da. Kazap oldu. Caş bir bala. Ana ruhsat veriptir. Ertemenen gelse ofiste miydi sen var. Kur'an okutkandı. Tolka şoför vardı. Şundan yemek koştu. Hazır maşinesi bu Orhan Bey'in. Gördünüz mü? Дөңгөлөгүн жарылып калган экен, экспертизасы эмне деп чыкты ошондо? Bul döngölük jarıldı. Bilmem ne demek havası ce indi. Onun жөнүндө malumat sormadım. Андан ары башка видео же сүрөт материалдар жок. Айтматов көчөсүнө чыкканда Камри кайда бурулганы, Инанды кайда бурулганы белгисиз. Белгилөөсү эртеси анын машинеси ушул жерден 3 чакырым ыраактан табылган. Адвокат Талайкүл Токтокунова видеого түшкөн сары футболкачан адамды улан деген мурдагы милиционер деп башка сүрөттөрдү кошо Фейсбукка жарыялады. Мен Facebook баракчага ошол машинадан алган видеозапистеги фотографияларды жибергем. Мен өтүнүч менен Ички иштер министрлигине шаардагы ишти алып бараткан органга жооп ошону суракка алгыла, текшергиле, тастыктагыла деген өтүнүч менен кайрылган. Бүгүнкү күнгө чейин официалдуу дагы, официалдуу эмес дагы жооп ала элекпиз. Ушул эле сүрөттү аватарына койгон Улан Нургазы аттуу колдонуучу сары футболкачанды мен эмесмин деп жооп жазды. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Улан Жумаков да сүрөттөгү адам Улан аттуу мурдагы милиционер эмес деп билдирүүдө. Вот этот, который якобы экс-сотрудник милиции тоже жүрөт кой, он вообще в другом месте находился в конце города. Вообще он отношения не имеет туда. Биздин медиахабка маалымат берген анонимдүү булактар сары футболкачан адамды белгилүү спортчу деп аташты. Анын интернеттеги сүрөттөрүнүн арасынан бирөө көзүбүзгө урунду. Анда видео байкоодогу сары футболкага опокшош кийинип турат. Дене жана бет түзүлүштөрү да окшош. Ошентсе да далилдерибиз жетишсиз болгондуктан ал кишинин аты жөнүн коомчулукка жарыялай албайбыз. Ошондой эле биз видео байкоодогуларды Орхан Инандынын жоголушуна түздөн-түз байланышы бар деп да кескин айтуудан да оолакпыз. Ошол эле учурда алар Эсенин кафесине түштөн кийин саат 3-тө келгени, кийинки видеодо саат кечки 8-де да ошол тегеректе жүрүшкөнү, кара кийимчен адам кафенин ичиндеги эки жакты караганы, кийин шашыла машинеге түшкөнү кандайдыр суроо туудурат. Инанды ошол эле Эсенин кафесинен 65 метр ыраактагы Адриано кафенясында 31 майда мурдагы Ички иштер министри Мелис Турганбаев жана анын уулу менен жолугушкан экен. Турганбаевдин айтымында алар бизнес, билим берүү маселеси тууралуу маектешкен. Ошондон кийин Турганбаев Грузияга учуп кетип, 7-июнь күнү кайтып келгенин 24 KG агенттигине айтып берген. Биз Орхан Инанды тууралуу сүрүштүрүп жүрүп, сапаттын негиздөөчүлөрүнүн дагы бири июндун орто ченинен бери көрүнбөй кеткенин билдик. Ал теги кыргыз теолог мугалим Майрамбек Жумалиев. Биз адегенде анын номерин таап, кет контакт тиркемесине салдык. Жыйынтыгында Майрамбек 7 апрель мечит деп көп чыкты. Биз 7 апрель мечитине барганда андагы кабылдамада отурган адам Жумалиевдин бул жерде чарба иштерин жетектей турганын, бирок 2 жумадан бери жумушка чыга электигин айтты. Майрамбек мырза катталган дарек боюнча пригородный айылына бардык. Андагы үйдөн өзүн агасымын деп тааныштырган Айбек аттуу жигитке жолуктук. Айбек мырза иниси Майрамбек Жумалиев биз барган даректе каттоодо турарын ырастады.
Бирок аны менен 20 күндөн ашык убакыттан бери байланыша электигин. Учурда ал Кыргызстанда экенин, бирок кай жакта жүргөнүн так билбесин айтты. Майрамбек мырзанын жашаган дарегин, үй бүлөсүнүн байланыш номерлерин да бере албастыгын билдирди. Башкысы Майрамбек дени сак, аман эсен деп кошумчалады. Ага чейин Майрамбек мырзанын телефонуна чалганыбызда өчүк болчу. WhatsApp номерине жөнөткөн SMS билдирүүбүзгө 2 суткадан кийин гана жооп келди. Анда шаардын сыртында экенин айтканы менен турган дарегин жана качан Бишкекке келерин тактаган жок. SMS жазышып аткан адам чынында эле Майрамбек Жумалиевпи билүү үчүн селфи тартып жөнөтүүнү жана видео байланышка чыгууну өтүндүк. Бирок бул өтүнүчүбүз аткарылбады. Биз Майрамбек мырзанын WhatsApp номери аркылуу жазышкан адам чын эле Майрамбек Жумалиев экенине ишенгибиз келет. Ал 1 айга чукул убакыттан бери коомчулукка көрүнбөй калганына кандай себептер болгосун аман эсен кайра Бишкектен көрүшөрбүз деп үмүттөнөбүз. Бул адамдын дайын дарегин издөөбүзгө негиз болгон жагдай бар. Анткени бизге Жумалиевди июнь айынын орто ченинде Орхан инандынын кармалып турган жерин көрсөтөбүз деп белгисиз кишилер Бишкектен Ысык көл тарапка чакырып кетишкен деген анонимдүү маалымат түшкөн эле. Биз бул маалыматты текшерип, жогорудагыдай натыйжага ээ болдук. Айрымдар Орхан инандынын дайынсыз жоголуп, 1 айдан ашуун убакыттан кийин түрк бийлигинин колунан табылышына кабатыр болгондорго эмне анча кыжалат болосуңар, бир түрк үчүн деп комментарийдагы жазып жатышат. Мамлекеттүүлүк, суверенитет, улут намысы деген баалуулуктар бир түрк же бир кыргыз, бир бечара, бай кедей жана башка деп бөлбөйт. Жаран, адам деген түшүнүктөрдүн негизинде талдайт. Эмесе мына ошол баалуулуктарды ортого коюп туруп чечмелеп берсек. Түркия бийлиги Орхан инандыны Фетхуллах Гүлендин тарапташы террорчу деп таанып, издөө салып келет. Ага аш барса 5 жыл болду. Бул эгемен Түркиянын өз иши. Ал эми кыргыз бийлиги Орхан инандыга 9 жылдай мурда жарандык берип, ага бир топ мамлекеттик сыйлыктарды ыйгарып, Илимпоз деген наамды да ыйгарып, кийинчерээк бизнес өнөктөш кылып, аны менен чогуу миллиондогон акчаны таап турган. Бул эгемен Кыргызстандын өз иши. Миңдеген кыргызстандык жаштарга сапаттуу билим бергенин эске албаган күндө дагы Сапат мектеби 2017 жылдан бери эле Кыргызстандын казынасына 10 миллион сомго жакын салык төлөптүр. Андан тышкары жүздөгөн адамды жумуш менен камсыздаган. Демек, Орхан инанды кайдагы бир түрк эмес. Ал менден, балким сизден дагы көп Кыргызстандын экономикасына салым кошуп аткан адам болуп атпайбы? Анын үстүнө Кыргызстандын конституциясынын 51 беренесинин 5 пунктунда мындай деп турат. Кыргыз республикасынын жараны республиканын чегинен сыртка чыгарып салынбайт же башка мамлекетке өткөрүп берилбейт. Ошондуктан бул маселе биздин мамлекетибиздин бүтүндүгүнө, өз жарандарын, чек араларын, мыйзамдарын жана чечимдерин канчалык коргой алат дегенге барып такалууда. Биз эгерде кагазда эле эмес, чыныгы эгемен мамлекет болсок, анда бөлөк өлкөнүн атайын кызматтары же расмий органдары биздин өлкөнүн аймагына кирип келип, биздин жаранды өз кызыкчылыгында уурдап кетпеши керек эле. Эсиңиздерде болсо, бир топ жылдар мурда Кыргызстандын түрмөсүнөн Кримтөбөл Азиз Батукаев бошотулуп, кызыл килем салынып, чет өлкөгө узатылган. Бул албетте чоң кылмыш болчу. Ошол кылмыш бир топ жылдан кийин ачылып, катардагы майда чиновниктен ошо кездеги президент Алмазбек Атамбаевке чейин жазасын тартып, азыр түрмөдө. Мына ушул тарыхтан сабак алып, так юридикалык баа берилип, тийиштүү адамдар жоопко тартылбаса, кыргыз жараны Орхан инандынын иши дагы Батукаев 2 маселесине айланчудай болуп калды. Сиздин пикириңиз кандай? Комментарийге жазыңыз. Мына ушул иликтөө программаны бөлүшсөңүз дагы болот. Саламатта калыңыз.